Жолдош президент Садыр Нуркожоевич мына ушундай Ташкөмүр шаарында бүт укук коргоочулар адамды карабайт, адамдын өмүрүнө зыян келтирип, менин жолдошум 60га чыкпай ооруп жатып калды. Сиз менин өөрүмдүн жүрөгүн орутуп больницага түшүрдүңүз. Мына больницада жатат, азыр барыңыз, врачка номер берем, чалыңыз, кандай акыбалда жатат дейиңиз. Мен аны кантип сактап калам мен. 2 жылдан бери 2 том кагаз кылыпсыңар, уну милдеттендире албай. Не отурасыңар анда бу жакта иште милдеттемени аткарбасаңар? Мерде башка 500 иш бар, аткарылып аткан иш бар. Бер жөнү ойноп отурган. Жок, бир эле 500 эмес, бир эле иш мынау ишти. Неге силер аткарбадыңар? Нурланга келсе мынтип айтты го. Чык! Чык! Эмне келдиң? Мени как будто биз басмачыдай кылды го. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз эсиңиздерде болсо 29 август күнү дал ушул Ташкөмүр шаарынын мэриясына келип, көрсөтүүбүздү жарыялаганбыз. Андан бери дээрлик жетишерлик убакыт өттү. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Каяктан? Не болду? Жаңа больницадан чыгып келдим эле да жолдошум деди. Мурда понедельниктен жүрөк кармап больницага жатып калды. Мен азыр прокуратурага кирип кетип аткам, анан сени угуп алып кирип келдим. Ташкөмүрдүн бир миллионер бизди кордоп жүрөт, күйөөм оорукчан кылып койду. Мен кайрылбаган жерим калбады. Азыр документим кадастрда, мына сот аткаруучу бир жерде турат. Өткөрүп азыр ошол жерден да ыйлап чыктым эле, өткөрүп бербей атышат. Сарай беле ал жак. Сарайчик. Анан сага жастым, окубадың балам Россиядан чыгып жасты бара албайм дегенсиңби, ушундай депсиң. Азыр бир жерде таанышым кирип кетти мынияка деген, шап түшүп калдым, маршрутка чыктым эле. Могу жерде сот аткаруучу турат, менде документ жок, ют ушуда. Шуну карап берчи балам. Мен өзүм давлением бар, жүрөгүм. Кана сот аткаруучу эмне деп атат? Документим бар ушуда. Мына балам, документтеримди берчи, мен күйөөмдө да үйдө. Тамегин таштаңыз беки. Ыйлап келип тургу бул эже. Бул эжени Ат жөнүңүз кандай? Самат Кушубаков. Не болду эле? Аткаруу барак боюнча азыр кирип көрүш керек да, кагаздарды көрөсүңөрбү? Бияка алып чыгаласыз. Ошол жерде көрсөк болот. Жарыгыраак эле. Эрде эле жарык, свет бар. Жүргүлө. Oruçam olup kaldı. Prokuratura gitsem korap çıktı. Неге? Jantayım için adliyalı dedi. Kapitalizmden kara oturdu. Geliyoresinger bir başı sot atkarucuğa barıqla. Men kolman eşlerse gelmeyip de boşat gelir aram. Güyom çıkıp kaldı da жүрөк karma öz oruçam bolçu. Azır kıraşlar çalmadı, ses geldi. Не болгон, иш кандай болгон? Аткаруу барак болгон. Булар мына Жичка болгон, Сусамыр дегенчи. Анан бул азыр карызкор иш боюнча Ибраимов ошонун жетекчиси болгон. Жичка. Бул кишиби? Жок. Жолдошу. Булар өндүрүп алуучулар, жолдошу өндүрүп алуучусу. Карызкор Сусамыр жоопкерчиликтен коому бар. Булар кайсы 2018 13 ноябрында бул чечим негизинде
Булардын 15% үлүш болгон. 585 квадрат метр жер аянт эмерек цехи менен навес жалпы аянты ошо өткөрүп берүү жагы милдеттендирилсин деп ошо ЖЧКнын жетекчиси Н. Ыбрайымовго милдеттендирилген да. Соттон, межрайондук соттон, Жалал Абадтан. Бул соттун чечими область жогорку сотко чейин барып күчүнө калып келди. Анан бу жерде өткөрүп берүү жагы милдеттендирилсин деген аткарбара келген. Келип азыр ушул менен 2 том иш болду. 2 жылдан бери ушул киши аткарбай келип атат. Ким аткарыш керек? Өндүрүп алуучу. Милдеттенбей атат да, өткөрүп бербей атат 15% үлүшүн бул кишилерге. Сиздердин акыңыздар кимде болуп атат ошондой? Бизден Адырбай Ибраимов деген биздин жетекчи болгон. Азыр ал ишкана иштебей калган. Анан акцияны бөлгөндө бизге ар бирине 15% бизге тийген. Биз 2 жолу Верховный соттон бизге чечип берген. Чечим колубузда. Анан сот аткаруучуга өткөрүп берген. Бул өткөрө албай жүрөт. Кечээ мен понедельник күнү прокуратурага кирсем, видео камерадан кирип кетип атсам эле звонить этип атат бирөөгө. Уже надоели Жантаеви депти. Күйөөмдүн фамилиясын айтыпчы. Бул кишилердин акысын неге алып бере албай атасыздар анда? Эрде соттун чечиминде милдеттендирилсин деп отур да. Алар мага сот аткаруучу жөн эле сен милдеттенесиң, мен обязать эте албайсың дейт. Анан хорошо деп мен аткарбай келип атат да чечимди өз ыктыярым. Мен ага карата чараларды колдондум. Штрафтарды салдым, ограничениялар коюлду, сыртка чыга албай турганда происходчу. Ошондо дагы өткөрүп бербей атат да бүгүнкү күндө. Эми эмне кыласыз? Мен госрегистрге кат жолдогом. Азыр госрегистр мага бияк эжеге мага да телефондон байланышты. Биз кылып бере албайбыз. Сен мага өткөрүп бер деп токтом чыгарсаң дейт. Анан мен ошону өткөрүп берем дейт. Мен өткөрүп бер деп айта албайм да. Себеби менин соттун чечими орда, мен соттун чечимин аткарып бараттан сыртка чыга албайм да. Соттун чечими эмне деп берип атат? Ага милдеттендирилсин деп койгон да. Сизгеби? Бизге. Буларга эми теги өндүрүп алуучуга милдеттендирилсин деп койгон. Эмне кылып аткарып барат турат? Милдеттендирилсин деген өткүзүп Кечеле Милдетти аткарбаса эмне кылыш керек? Сизде мындай өзүңүздүн функционалдык милдетиңиз бар да. Аткарып, штрафтарды салып, азыр много этап бар экен. Мен мыйзамда бар экен, ошо акты немеге, госрегистрге мамлекеттик каттоочу кадастр мамлекеттик мекемесинин ачкан филиалына жиберет деп туруп, мен аткарып барактын копиясы менен решенияларын бардын бергем. Алар эми сен бизге өткөрүп бериз деп өткөрүп берсин деп сен жазсаң дейт. Анан биз өткөрөбүз. Анан сен өткөрүп бер жагы бизге жиберсин, өткөрүп берүү жагы десең биз аны өткөрө албайбыз дейт. Мен соттун чечимине өткөрүп бер дей албайм да, бу жерде милдеттендирилсин эле деп. Кандай чара бар мындан кийинки? Азыр бир штрафтары бар, дагы бир штраф бар. Канча Анан айып? уже үстүнөн иш козгонго сунуш бериш керек прокуратурага. Ошону кылсаңыздар болот? Канча убакыт өттү? Сиз бул жакта канча адам ыйлап жүрбөйбүз? Билип келип атат менин жессаларым. Мен мурда Дагы канча күн керек сизге эми ушуну кылыш үчүн? этап болуп отур. Мен ар бир токтом обжаловать ете элек, приостановить этип атат. Меники ошентип 2 жылга созулуп кетти. 2 жылдан бери чече албай атасыз. Приостановить этилет, кайра жанданат. Кайра мен чыгарган токтомго даттанып туруп меникине арыз жазат. Убактылуу токтотуп кой деп. Ким жазат? Өндүрүп алып, неме карызкор. Анан? Ибраимов, адвокаты. Адвокаты Тилек Батырбеков деген Жалал Абадта иштейт. Ошол мындай кылып атат да балам. Ошол улам эле бул билбейт жазышты. Ошол эле улам жазып атат. Анан былтыр мынтип жазган 2400-1000 сом акча алат деп туруп бизди сотко берген. Акчалай алсын деп. Анда дагы бизге чечилди, акча албайбыз депчи. Улам эле ошол юрист да улам эле жазып эле муну берип атат да, бизди кыйнап атат. Генерал прокуратурага да арыз жазды адвокаттар. Иш козгоп бер сот аткаруучусуна деп. Мен баягы ограниченияларды койдум. Мондой токтомдорду кабыл алып атам да. Алар болсо сен милдеттендирип эле коюшуң керек, сен болду, андан башка да чыга албайсың дейшип атат. Ошентип мен үстүмөн арыз жазып азыр бүгүнкү күндө прокуратура карап бүттү окшойт. Сиз прокуратурага арыз жаздыңызбы? Прокуратурага арыз миллион жолу арыз жаздым. Муну билет. Мен ушундай чексиз жаздым. Кече понедельник кирсем кууп чыкты деп атпаймынбы балам? Болду анда сизде азыр сиз канча күндө буну эме кыласыз? Азыр мен госрегистрден катын күтүп атам. Азыр ошолор мага кат жолдосо аткара албайбыз деп мен берген токтомду. Анан мен кайра Прокуратурага сиз жазсаңыз болбойбу? Мен азыр мага госрегистр катты берсин. Болсо мен жазып көрөм неме депчи. Ушул
берген токтомум, анан булардын берген каты мыйзамдуу деп буларга жазып берем. Прокуратурада тарткылачы бар менин көзүмчө. Токтоңуз. Мынакей башында бул баштаган мына киши баштаган башында милдеттендирилсин, ал үстүндө ушул баштап токтотуп койгон ишин. Буюмда ушул киши ору кылды. Ушул баштаган ушунун бажасы болот миллионердин. Мына ушул начальник берди. Неге андай кылып атасыз? Кирип сүйлөшөлү, кирип сүйлөшөлү. Ким мындай айтты? Ушуну такла. Эшикке Кирип сүйлөшөлү. Бардыгы билет. Не кызыкчы? Жүрөгүм жатыр мынакей. Неге андай кылып атасыз беке? Сиз кимсиз? Биз журналист. Журналист? Эмне вопрос? Вопрос түшүнбөй атасызбы? Жок, түшүнбөдүм мен. Сизге не деп атат? Бияка угуп атасызбы? Жок, ал кишинин айтканы туура эмес да. Кимдин? Бул кишинин айтканы Сиздики туура. туурабы? Айтып бериңизчи. Ооба, меники туура. Не болду? Не истеп? Аткаруу өндүрүш түшкөн, мен өзүмөн отвод кылып башкага өткөрүп берип койгом, башында эле, башталганда эле. Менин бажам карай албайм деп өткөрүп таштаган. Мен Сиздин бажаңыз болду. тешем жок, бажам эмес. Бул жерде начальник. Булардын начальниги ушул киши. Ушул баштаган бардыгын. Иттин өлүгү жерде. Ушул баштаган бардыгын. 2018 бери ушул токтокко мен кыла албайм деп. Иттин өлүгүн айтыштан мурунчу могул жерде соттордун караган кагаздарын карап туруп, анан айтыш керек да. Ошондо Бул таш көмүрдө сиздерде мындай неле адамдар даттанып, ыйлап, сыздап бизге чалат десе, ошончолук бар турбайбы? Жок, барын биринчи далилдеп туруп айтыш керек. Жок, карабайсызбы бу жакта? Жок, хорошо, эми айтып берет да. Калп айтып атабы. Сизин ооба, кагаз сүйлөйт. 2 жылдан бери соттун чечимин Жок, аткарбай карабай- атсаңар эмне деген сөз ол? Жок, сиз антип айтпаңыз бизди күнөөлөп. Айтып атпай, 2 жылдан бери? Жок, токтоп туруңуз. Сиз аткарбай атат деп айтпаңыз. Ар бир мынанын аткаруу амалдарын жүргүзгөндө тиги жерде адвокаттары жазып, тияктан токтотуп коюп атат. Ойо. 4 жыл. Могул жерди карасаңыз, обычно аткаруу өндүрүш. Өзүңөргө кызмат кылгандай, өзүңөргө шылтоо тапкандай элге кылсаңар, Жок. Сиз Кыргызстан антип мындай айтпаңыз. болбойт эле да. Жок, сиз антип айтпаңыз. Ушул башында. Нормальный өндүрүш мындай болуп эле бүтөт. Кичинекей кагаз менен. А муну карабайсызбы? Жаза берип. Азыр дагы жазган жогорку сотто. Бажаңыз болгон үчүн ошо 2 тонн болуп кетпедиби? Причем бул жерде мен бажам эмес ал киши. Бажазы, бир тууган бажазы. Бажазы ушул токтокко мен карай албайм. Мына арызы бар мунун. Оңой Арызы бар мунун. Мен карай албайм, мен тууганым деп туруп. Тууган бажам эмеспи? Ошону биринчи далилдеп турган сүйлөш. Бажаң болот сенин. Бажаң болот. Өзүң ошентип жазгансың арызыңда. Менин караштуу тууган. Мен карай албайм, отказ бергенсиң жалабатта. Мен башында Бергенсиңби? бир дагы кагаз жазбай, өзүм отвод кылгам. Отвод кылгансың. Неке келгенде мен күйөөмө айткансың келип. Мен карабаймын, сен милдеттендирилсин деп коюп тур. Жумай сен аракет кылба деп айткансың. Ошон үчүн миллионер ушунда атат. Мына баласы бар кадастрды коркутат, өзгелик прокуратураны коркутат. Ал миллионер. Мына күйөөм 3 күн болду больницада, азыр врач чалып атат, барып текшергиле, жүрөк улам кармап атат, келип чыгарып кеткиле, алыс жетпей калды деп. Мен жолдошум өлүп калса, мен бала чакам ким багат? Мен экинчи группада майыпмын. Мен кандай акыбалда калам? Мына сот баары мени таанып бүттү, таш көмүр таанып бүттү. Мындай сөзгө азыр эже сөзгө бир түшүнүк алып алалычы. Милдеттендирилсин деген сөз не өзү ал? Милдеттендирилсин деген силер ошол нерсени жоопкерчилик алгыла, бүтүргүлө деген сөз да. Соттун чыгарган чечимине мен комментарий бере албайм. Жок, милдеттендирилсин дегенде нени милдеттендирип Аны атат? ушу мына судья межрайон соттун Мажитов деген киши жазган экен. Мен буларды Не деп милдеттендирип, кимге милдет кылып атат аны? мына жерде Сусамыр жоопкерчиликтен комун жетекчиси Ны Ыбрайымов дейт. 10 ноябрь 2015 жылдагы Сусамыр ЖЧКнын номер 3-протоколуна ылайык булардын протоколу бар, оригинал. 15 үлүшү бөлүнбөгени бар. Ошону бөлүп бербегенден доогер Жантай Жумаев Муктарович 15 үлүш жер аянтын өткөрүп берүү жагы милдеттендирилсин. Өткөрүү берүү жагы милдеттендирилсин деп атат. Силерге мындан башка эмне деп айтыш керек мына? Сот милдеттемени силерге койгондон кийин силер башка структуралардан талап кылып, соттун чечимин ишке ашырышыңар керек да. Чынбы? Азыр сиз мынаны туура түшүнүп, сиз келгениңиз да жакшы болду да. Бул өтө неме маселе да. Мына жерде милдеттендирилсин деп атат да. Биз ошол кишини милдеттендиребиз, башка амал жүргүзө албайбыз. Кимге милдеттендиресиңер? Мынау ким эле ЖЧКгачы? ЖЧКнын ким деген фамилиясы? Билбей калдым. Токтоңуз. Надырбайды билбей калдыңызбы? Бажаңыздын фамилиясын. Эми токтоңуз, азыр токтоңуз. Мындай кылалы. Надырбайга милдеттендирилсин деп силерди тапшырма берип атат сот. Эми Надырбайга милдеттендириш үчүн 2 жыл моментип 2 том кагаз кылыпсыңар да? Секин чачпасаңыз өзүң кагазды. 2 том кылыпсыңар. 2 жылдан бери 2 том кагаз кылыпсыңар, уну милдеттендире албай. Не отурасыңар анда бу жакта иште милдеттемени аткарбасаңар? Мерде башка 500 иш бар, аткарылып аткан иш бар. Бир жөнү ойноп отурган. Жок, бир эле 500 эмес, бир эле иш мынау ишти. Неге силер аткарбадыңар? 4 жылда бизге Жок, жетпейби сиз мынандагычы немесин маанисин бербей атасыз да.
милдеттендиргендин биз эмес, Нокен милдеттендирген. Нокенчи, Нокен даже иш козготуп мынакы өткөрүп берген. Иш козгогула депчи. Анан мыйзам чегинде кетип атат бул нерсе. 2 жылдан бери. бери. Себеби дегендечи, ооба, арыздана берет. Урматтуу көрөрмандар, жогоруда иш боюнча азыр Таш көмүрдүн прокуратурасына келдик. Көп иштер ушул прокуратурада жасалбай атат, ачык эле. Жанагындай бармак басты, көз кысты деген дал ушул прокуратурада болуп атат да. Бул жактагы көп ушул мыйзамсыз жагдайларга дал ушулар көз жумуп отурат. Азыр биз прокурорго кирип сүйлөшөбүз, сурайбыз, кандай болуп атат, эмне болуп атат. Мен Мына Асанбаева бактан 10 жылдан бери ыйлап жүрөм дейт. 2 жыл соттор, сот аткаруучулар кыймылдабайт. 4 жыл болду утуп алганыбызга. Ыйлап сыздап жүрөт. Мына Ормошев Арстан ошол тарап болгон. Буга чейинки прокурор. Алишалиев Таалай ошол тарап болгон. Мына Кедиренов ошол тарап болуп атат. Себеби мен бул жаңы келгенде эле бир канча күндө отпускага кетип калып, отпускага келердин астына күйөөм экөөбүз ыйлап келсек, жакшынакай сүйлөгөн. Андан кийин келсек да кадастрды чакырып жакшынакай сүйлөдү. Кече понедельник келсек, чыккыла эшке деп чыгарып койду. Ким чыгарып койду? Бияк чыгыш. Эмнеге чыгарып койдуңуз эшке? Мындай да, бул киши мен билем, бул киши келген сайын. Жок, суроо так берип атабыз. Эмне үчүн чыгарып койдуңар деп атабыз. Отуруңуз. Бул киши келген сайын ушинтип жаздырып келет. Мен билем жаздырып келерин. Бул кишинин ошол кече мурда күнү болгон эмени телефонун уксаңыз, мен кандай узаткан. Жок. Андай болбойт. Антип мен могу жерде могу кабинеттен бир да кишини кубалап көргөн эмесмин, кубалабайм. Эмне деп атат? Отуруңуз. Бул кишилердин иши жарандык иш, азыркы сот аткаруучунун өндүрүшүндөгү кылган иш. Отуруңуз. Сот аткаруучунун өндүрүшүндөгү иш. Анын ал деген өзүнүн ыйгарым укуктагы чечимин кабыл алып, анан материалдарын тергөө органдарына өткөрүп бериш керек. Ошондон кийин гана тергөө органдары кирише алат. Бул жерден азыр бир дагы материал сот аткаруучудан бизге өтө элек. Тергөө органдарына өтө элек. Ошону туура түшүнүңүздөр. Кандай өтө Туура арыз жазып тургула. Мен миллион арызым бар мына. Эки жаран соттошуп атат. Соттун чечими чыкты. Туура. Ал туура, соттун чечими чыкты. Бул тараптарга жогорку соттон бери чыкты. Бирок сот аткаруунун тартиби бар экен мыйзам чегинде. Канча экен ал тартиби? Тартиби жанакы об исполнительном производстве деп коет. Сот аткаруучулардын мыйзамы. Ошолор деген аткарып, азыр өздөрүнүн ыйгарым укуктагы маселесин бүт баарын аткарып туруп, андан кийин тергөө органдарына. Бул бечараныкы. Отуруңуз, материалды өткөрөт. Ошондо анан тергөө органдары иштейт. Ошондо маселе койсоңуз туура болот. Кече келгенде сиз менин үйөмдүн жүрөгүн орутуп больницага түшүрдүңүз. Мына больницада жатат, азыр барыңыз врачка номер берем, чалыңыз, кандай акыбалда жатат деңиз. Мен аны кантип сактап калам мен жолдошумду. Мына кече айттыңыз, чык эшке дедиңиз. Эшке чык, Кучубаковго бар деп айттыңыз. Калпайтпаңыз. Мен 7 балам бар, 7 телефонуңузга жаздыргансыз. Кече мен немене жаздырган жокмун, мурдагын жаздырган, муктайбы? Угузуңуз бул кишиге. Мен мурунку күнү жаздырган болдум. Анан бир эме. Анан бир калсаңыздар мен силерге да түшүндүрүп берейин. Мына ушинтип айтты. Мына булар көзөмөлдөөчү органбы? Неге булар көзөмөлдөбөйт да? Бар Кушубаковго бар деп айтат. Кушубаков ким? Ал аткара албайт ал. Мына булар келип чакырыш керек ал Ибраимовду. Бул немеге алыш керек? Өткөрүп бергин депчи. Мен деле мына адвокат менен адвокатка төлөгөнгө акчам жок менин. Атасыз, ал аткаруу, өндүрүшү соттор гана өткөрө алат. Аны сот аткаруучулар эле жүргүзө алат. Биз жүргүзө албайбыз. Сиз эмнеге телефондо отурасыз? Жүргүзө албайт. Сиз көзөмөлдөөчү орган силерсиңер бардыгын Таш көмүрдө. Эми мына акыркы эмем калды деп. Жантаевтар надоели дейт. Оно жерден кам немесинен карап отурат, мен келсем звонить этет бирөөгө. Кантип жалган айтып атасыз? Сиз ант берип диплом. Мына менин жүрөгүмдү сиз ооротасыз, күйөөмдү больницага түшүрдүңүз. Бул жерде жарандык. Кандай кылышым керек мен? Сот аткаруучу менен чечип берилет. Сот аткаруучунун функциясын аткарбай атса, сот аткаруучу 2 жылда эссе муну, силерге келип арыз жазса, мен сот аткаруучу 4 жыл. Сиз отурсаңыз мындайда улардын экинчи тарабы бар. Анан экинчи тарабы дагы мындай экен. Сот аткаруучу бирдемке токтом чыгарса же келип бул кишилерге өткөрүп бер десе эле, анын кыймыл аракетине сотко берет экен да. Анан бул Таш көмүр сотуна берет экен, Таш көмүр сотунун уттуруу ise областтык сотко берет экен.
областтык соттон отуруп ийсе жогорку сотко берет экен. Түшүнүп атасыз да. Ушунун баары убакыт да. Анан эмне болот? Эмнеге ал өзүнүн укуктары менен колдонуп атат да, жарандык укуктары мененчи. Туурабы? Эмнеге бул киши колдоно албай атат жарандык укугун? Эми алар деген сотко берип атат. Эми биз ал соттун өндүрүшүндө ишке биз тергөө органдары, прокуратура кийлигише албайт. Бул жарандык иш. Бул жагын туура түшүнүңүздөр. Бул жерде кийлигише албайбыз. Анткени сот аткаруучу өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Ошону ыйгарым укуктарын акыр аягына чейин аткарып туруп, анан эгерде жыйынтыгы чыкпаса деп туруп, анан бизге тергөө органдарына берет. Ошондо гана ал каралат. Азыркы убакта сот аткаруучудан бир дагы материал түшө элек. Бул баягы 1 айдан кийин келди го, тиякта эме шаарда суда исполнительдер үйүнөн колоп чыгайын деп. Полный орган чакырып. Келе элек. Жок, сот аткаруучудан бир дагы материал түшө элек. Мына айтып коеюн сиздерге. Мындай кылалы. Макул. Сиз алар туура экен, жөн туруп туруңузчу. Мына ушу бечара эже экен. Бир багар көгөр бир бечара эже экен. Прокурор катары ушул ант берип ошо чүйдөн келипсиз. Маселесин чечебиз таш көмүрлүктөрүн деп. Бир кишини ушу камеранын астында маселесин чечип бере аласызбы? Жеке көзөмөлгө алып. Сот аткаруучу өзүнө тийиштүү материалдарын алып келсин, биз карап беребиз мыйзам чегинде. Жок, мыйзам чегинде болгондо 4 жыл жүрбөйт эле. Келсин, материал келсин. Мынакей таш көмүрдүн прокурору, мына таш көмүрдүн жообу, таш көмүрдөгү адамдардын даттанып, ызылдап, ушундай бир ыйлап боздоп аткандыгынын себебин эми түшүндүңүздөр окшойт урматтуу көрөрмандар. Мына ушул башын ушудан баштайт. Ком прокурор. Мен ушул бая келгенбиз. Ушул кызга мен миллион жолу кайрылдым. Жолдошум миллион жолу кайрылып келди, ыйлап келди, арыз жазып келди. 4 жылдан берки менин арызымдын баардыгы ушунун колунда. Бүйөө мына оорукчан кылган мына ушулар. Сиз саңыз Билет, билмейм, баардыгын билет бул Жантаевдин. Мына жерден чыгарып бер заявленияларын Жантаевдин. Бул маселе жаранды эмне мынча ыйлатып атасыздар? 4 жылдан бери. 2018-июлдан бери жүрөт. Мына жолдошум ооруп жатып калды. Мен кандай кылам? Мына чыгар менин арыздарым беке. Чыгар менин арыздарым. Жолдошум арыздарын чыгар. Жолдошумун сага канча миллион жолу арыз жазып чыгар. Не деп жооп берди? Бу жерде кылмыштын арыз немеси жок. Кылмыштуулук жок деп эле чыгарып эле почтадан жөнөтүп бересиң. Бу жерде кылмыштуулук жок. Сот исполнительге барды эле чыгарып бересиң. Анан эмне мынча таш көмүрдүн прокурорлору силер адамдарды мынча ыйлатасыңар мындай? Не болду анча? Бүйөмдүн акыбалын көрдүң, кулагын укпаганын көрдүң. Өткөндө силерге келип ыйлап жыгылып калдым, жататмын экенде. Аны көрдүң, унчукпай келип эле чыгарып койдуң. Мунун болсо кече коридорго кууп чыкты. Кандай иш кылышыбыз керек биз? Жолдош президент Садыр Нуркожоевич, мына ушундай Ташкөмүр шаарында бүт укук коргоочулар адамды карабайт, адамдын өмүрүнө зыян келтирип, менин жолдошум 60га чыкпай ооруп жатып калды. Она менин кайнагам турат маңдайымда, мына кабар алган эч ким жок. Мен ушундай акыбалда калдым. Жолдошум эртең өлүп калса ким карайт менин жолдошумду? Эч ким сурабайт. Мынакей бир бай Надырбай Ибраимов деген миллионер Ташкөмүрдү весь базып алган, эч кимди сүйлөтпөйт. Мына ушул балам менин айтарым. Мен азыр эч нерсеге акыбалым жок. Мына она кууп чыкты өткөндө. Мойнун албайт, ал мыйзамдуулук жок Ташкөмүрдө. Карагыла бардыгын Ташкөмүрдү келип бүт текшергиле. Мен акыйкатчыга кайрылдым кече. Абдрахмановго кат жазып, прямо өзү менен сүйлөштүм соткада. Алдай жардам берем деди. Негизи эмнеге эле мындай Ташкөмүрдө жанагы үй боюнча дагы сиздер кайра тикилерди уюштуруп, мындай мафия менен эле алек болуп калыпсыздар да? Кайсы үй боюнча? Жанагы эмедеги бая күнү келбедик беле? Ошол боюнча. Бул эжелер келип атат. Ал боюнча кылмыш иши тергелип атпайбы бизде? Ушинтип эле кутулуп кетип калат. Эмнеге кечиктирип атасыңар? Кылмыш иши уже. Биз аны кечиктирген жокпуз, анын өзүнүн тергөөнүн мөөнөтү бар да. Ушинтет. Анан Ошол тергөөнүн мөөнөтү менен анын жыйынтыгы билдирилет. Бир жолу кайрылып көрсөтчү Жантаевдин арызын. Бирөөн көрсөтчү. 4 жылдан берки. Жок, Жантаевдин арызы канцелярияда. Биз арыздарга жооп бергенбиз да, текшерүү жүргүзүп. Жанагы немеси жок, кылмыштуулугу жок. Сот аткаруучуга кайрылгыла, жогору жака кайрылгыла деп эле бизден почтадан жөнөтүп коет. Анан оорубай ким ооруйт балам? Ким ооруйт? Менин кайненем менен кайнатам өлөрдү сатып берип кеткен жери. Бүйөмдү берчи, балдарым үчүн жашачы десем, менин атам менен апаман калган бага белекте ыйлап ооруп калдым мынакей. Ташкөмүрдө чынын айтканда мына дал ушундай акыбал экен. Жерге болгон бирөөлөрдүн үйүн тартып алган, жерин тартып алган окуя мына ушул жерден экен. Дал ушул прокуратурадан чындык таппай, адилеттүүлүк таппай. Мына ушундай акыбал, ушундай көрүнүш.
урматтуу көрөрмандар, таш көмүрдөн абдан көп бизге жарандар кайрылып атат. Дал ушундай жерлерин алып алгандар, үйлөрүн алып алгандар, каратып туруп тартып алат экен да. Прокурорлор бу жерде салкын кондиционер менен отурушат да. Байлар акча берет, жаап коет. Только бизде бир Надырбай деген бай бар. Бүт сот прокуроркада азыр бүт жаап койгон ал. Ыйлабай жашына калып жооп берсе сатчу. Мына мен укугум төленип, жолдошум бир нерсе болсо ким жооп берет? Бала чакам ким багат, ким үйлөп жайлайт? Мен экинчи группадагы майыпмын, мынакей. Мен уккула калайын, кал. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу Курманкулов мырза, сизден бир өтүнүч кылалы. Ушул таш көмүрдүн прокуратурасын дагы бир жолу обновить этип жаңылап бербесеңиз болбой калыптыр. Бул жакта мэрия менен чогуу, жер башкармалыгы менен чогуу мындай кызылдай эле басмачылык доор экен да. Бизге окшогон Бечаралар биякта монтип ыйлап, көз жаш тыйылбай бечаралар сыздап жүрө берет экен. Пулу барлар, бийлиги барлар биякта таш көмүрдө коррупция бит. бал кылгырып коюп жүрөт экен, эч кимди тоготпой. Суу самыр боюнча Жантаевдики сиз деле билесиз го. Азыр кадастрга барсам, биз өткөзүп бербейбиз деп туруп кагаз берип атат азыр. Неге сот аткаруучулардын талабын аткарбай атасыздар? Деген жанагы неме мамлекеттик акт, тиги суу самырдын основной долясы. Госрегистрде аты жөнү кандай эле? Бекиш Маматович. Госрегистрдин башка адиси? Ооба. Жана Госакты основной тиги суу самырдын жетекчисинде да. Ошол алып келип Госактыбызга арызын таштап Керек. анан деген ал делениеге арыз бериш керек да. Анан бунукун бөлүп берип туруп, тиги основной чаты тиге бөлүп берет. Ал келбейм десем не болот? Ал келбейт, вообще келбейт. Эмне кылышым керек? Биз аны кантип жазып беребиз анда? Соттун чечими чыгып, сот аткаруучулар силерге талап кылып атса, эмнеге аткарбай атасыңар? Ал дегенге бизге арыз таштабайбы? Ким аттыштайт? Документибизге бериш Мына керек жүрүңүз. тиги. Суу самырдын жетекчиси Госактысын алып келиш керек да бизге. Ал алып келбесем не болот анан? Кантип бөлүп берем анда? Жок, алып келдириш силердин милдетиңерди алып келдириш. Мен аны заставить алып келбейм да, мен алага оделне жөнөттүм. Келиңиз дагы. Бул алып келбесе, силер алып келбесеңер, мен барып алып кел, мага береби соттошуп атсам. Ал мен чалсам, жого көзүмө көрүнбөй деп айт. Жок, сиз сот аткаруучунун талабын эмне аткарбай атасыңар деген сурообузга сиз айтып атасыз. Сот аткаруучу бизге талап кое элек деп атпайсызбы? Качан мен айттым талап кое элек деп. Азыр айттым. Суу самырдын жетекчиси китебин алып келиш керек деп атам. Основной. Ал Жок, өзүнчө. булар сизден талап кылдыбы? Ооба, талап кылды. Неге аткарбай атасыздар? Госактын алып келиш керек. Суу самырдын жетекчиси. Анан Алып келсе, деление кылып туруп, анан булардыкын бөлүп туруп, основной тиге берип коебуз, болду. Эмнеге ушуну кечиктирип атасыздар? Кечиктирген жок, оделне жөнөттүк тигиге. Андан ответ келбей атат. Ал бербейт, өмүр бою Же отказ бербей атат, мен барбайм деп. Сиздердин функция эмне? Эгер ошондой кылса, эмне кылышыңыздар керек? Эч нерсе кыла албайбыз. ушинтип жооп берет. Бир жолу келбей коет буларны. Сиздер чакырсаңыздар, сиздердин катыңыздарга сиздердин чакырууңуздарды жоопсуз калтырса, силер эмне кыласыңар? 15 күндө жооп беребиз. 15 күн эмес, 1 ай болду. Целый 1 ай, 1,5 ай болду. Тигиге биз неме жөнөттүк оделение. Ушундай соттун немесин аткарууга биз милдеттүүбүз. Сот аткаруучу келсеңиз сиз Ошол себептен мамлекеттик актын бизге алып келип, делениеге бөлүп, бул жактын кайтарып бериш керек. Госрегистр айтып атпайбы? Сиз доо коюп атасыз. Госрегистр биздин айтканды кылбай атат деп атасыз. Кандай доо мен токтом чыгарып бердим. Доону мен кое албайм. Сиз айтып атпайсызбы? Доону жаран коет да. Сиз айтып атасыз. Биздин талапты аткарбай атат булар деп атасыз. Аткарбай атат. Мен кат жүзүнө токтом чыгаргам. Азыр кат растлашып атыптыр. Азыр начальниги немеде экен, эмнеле? Комиссияда экен. Азыр келсе катка кол коюп берет. Анан ошо карай иш кылабыз. Аткарбайбыз деди го. Эми ошону кагаз жүзүндө албайлыбы? Жана кыз айтты, мен барып келдим Нузадага. Жетекчибиз аткарбайбыз деген жок. Кагаз жүзүндө алайлы. Жетекчи айтты деп жана кызыңар, үстүңөр айтты. Аткарбайбыз деп айтты. Жетекчи аткарбайбыз деп айткан жок. Мен барып Азыр барыңыздар да жетекчиден сураңыздар. Аткарбайбыз деп айткан жок. Жетекчи аткарбайбыз деп айткан жок. Качан келет экен ошо кагаз? Не болду эле сиздин жагдай? Мен бир татардан сатып алгам, рекламаны. Сатып алсам, бул анан кийин ал татар этегин неметпеген экен, берилбей турган эле жерди булар бүкөлөрүнө берип, Ким? мурдагы Нурлан деген Булар деген аты жөнү ким? бар, Нурлан деген. Бүттүгүн даяр. Нурлан деген ким болгон ал? Мер болгон ошол жерде мер. Анан кийин
Бизге Кулатов көчөсүндөгү Тандыс неме ошо участканы мен сатып алгам. Анан менин этегимден муну кой 5-25 миң деп туруп Кулатов көчөсүнөн 37-үйдүн этегин берип коюп атпайбы? Анан не болду? Салынбай турган эле жер. Ал бала келип алып кызыл китебин бизге кекиртебизге такап турган тамдын этегинен ошо тамдын корозунун түбүнө минтип неметип атыр. Бардыгы барышып туруп туура эле деп чечип берип атат. Ошон үчүн мен сени кагалайм, ошол жерди сүрөткө тартып туруп, честный эле кылсаң дедим эле ошого келдим эле атайын. Себеп дегенде ушундай 1 жыл болуп атат. Прокурор не деп атат? Прокурор туура деп коюп атыр. Туура дейт булар. Ушундай. Урматтуу Курманкул Зулушев мырза, мына биз Ташкөмүргө келдик. 2 күн убакыт ушул жерде болуп атабыз. Эми кимдер гана бизге келип кайрылбай атат да. Урматтуу прокурор мырза, Курманкул Зулушев мырза, сизден ушул Ташкөмүр элинин өтүнүчү, ушулардын арыз арманы менен суранабыз. Ушул прокурордун ордуна бир жакшы прокурор жибериңиздерчи. Бир элди уга турган, элдин маселесин чече турган, барсаң эле моундай чиновник маселе канча киши бүгүн келип чындык таппай атат. Могу жер мэрия. Мунун ичинде жетишинче мыйзамсыздык чегине жеткен. Бул жакта кландар өзүнчө. Анан эми ушуларды көзөмөлдөп биз өзүбүз ушулар функциясын аткарбай атат деп прокурорго бардык. Барсак 14 күндө жооп беребиз силерге. Биздин мыйзамда көрсөтүлгөн укугубуз ошондой. Арыз түрүндө, кат түрүндө жазып коюңуз деп мындай мурдунун чүйрүп атат да. Эми ушундай прокурор ушундай бизде. Мына ушундай жагдай экен да, адамдар ушинтип чындык издеп, кезекте турат бизге келипчи. Мына эмне жар кагылай, мына тамдын түбү жар мындайга көчүп калган. Эми мен тамымды сал барараак жылдырып салышым керек, ушу жарга сала албайм. Ошону барып көрүп коюп. Мен азыр сиздики мыйзамдуу же мыйзамдуу эмес экендигин мен азыр көрө элекмин эже. Бирок мен бул жактан вывод кылып айта турган болсок, жерлердин мыйзамсыз сатылышы, дал ошол Өмүржан Бабатаев деген 600гө жакын участокты саткандыгы жөнүндө маалыматтар айтылып атат. Бир киши 4төн 5теги участок алып аткандары айтылып атат. Ушундай толгон токой мыйзам бузуулар бар экен. Архитектурада да өйгөлө көп. Ну биздин Восточныйда бүттүгүн берип алып эле эки-экиден тытыштырып атыр элди, эки-экиден тытыштырып атыр кагылайын. А бул бир жакшыраак прокурорду, бир компетенциясы жакшы, квалификациясы жакшы, билими жакшы, мындай деңгээли жакшы, коомчулук менен шеше ала турган прокурор жибергилечи, урматтуулар, айнанайындар. Бул Ташкөмүргө бир көңүл буруп койгулачы. Ташкөмүрдө элдин мындай бир үмүтү өчүп бүтүптүр, мындай. Ишенгени прокурор экен, прокурорго барсаң ал таптакыр эле бир мындай. Мына азыр сотко бер деп, мына мэриядан мени сотко бер деп неметеле сотко эмне деп беришимди билбейм, кагылайм. Адвокат жалда дейт. Адвокат жалдасам, адвокаттар эмне деп беребиз дейт, кагылайм. Эмне дейт? Анан азыр дагы бир адвокат жалдап атам. Эми же нары болбойт, же болбойт. Биринчи келгенде мэр ушул жерде отуруп алып, мени тимеле мынтет. Садырга бар, Ташиевке бар дейт. Не дейсиң? Чыгып кет дейт. Акчаңды кайрып ал дейт. Бул деген эмне деген жакшылык, кагылайм. Мына бизде ушундай. Мен Чыныпай Чолпунай Арзиевна. 63гө чыгып калдым, кагылайын. Жаш болгонумда да чуркап ызылдамакмын. Давлением көтөрүлүп, немем сахарым 20 болуп больницага жаттым, кагылайын. Мына эми кайрат ошо туруп кичине оңолгонумда чыгам, анан эле дагы башталат концерт. Билбейм мен экенин билбей калдым. Муну жан келген мэр, рахмат. Багым айткандай. Келип келсем келиңиз деп отур деңиз. Отур десе. Мен рахмат ошого да сүйүндүм. Эй кагылайын кудай ушундай эле мэр келип каптыр деп. Нурланга келсем мынтип айтты го. Чык. Не келдиң? Мына как будто биз басмачыдай кылды го. Кайрып ал акчаны деп кыйкырат. Булар өтүктөрүн төргөй илип алыптыр. Ошондой. Жаш бала келген экен, ал молодец. Ба ушундай ачуу менен келсем дагы, ба жыла сүйлөдө, жыланын илине кирет дейт. Эже, биз чечип беребиз. Деп ошентип эле майлы кагылайын деп кетип калдым. Мына 3 айдан берип, ошого берип кой дедиле. Сотко берейин дедим. Соту карабайт. Немеси болсо, неге адвокат жалдайын десем, адвокат отказ берип атат берди. Анан да кимди жалдашым керек? Ошон үчүн журналисттер келет экен дегенден силерди угуп калып,
kança günden beri kayıtlarım hiç gitmeyeyim de anan hazır dağı. O advokatta oturatırım, advokatta biz neme düşürüz gerek. O şu gelip kaptı degenden gele kaldım çırpap. Ertemen saat 7'den beri yürümüş yerde temsile öyle oluyor bazen. Mına bul Kırgızdın jaranı, mamlekettin jaranı, pensiyadagı bizdin apa. Bu Kıtaydın jaranı emes, je Orustun jaranı emes, kıp Kırgızdın jaranı. Kırgız mamleketinde jaşayt. Taşkömür şaharının turgunu. Mamleket şul jaranın korgop beralabı, mamleket şunun armanın ugabı. Oşolordu ukkıla, oşolordu çeçkile, oşolordu sözün jasagıla, düşündürgülö, mıyzamsız bolsa mıyzamsız ekendигин düşündürgülö, mıyzamды bolsa mıyzамдуу экен düşündürgülö. Деген adam yok eken bu yakta. Bilgeli Meriya degen merde benim kojoyunum şoför boluş degen şu yerde. Erteminen saat 5'te çakırıp eğer turumuz iş bolsa oşolordan beri kıdırıp şahardı polna kıdırtire. Men geçe Meriya'ga kap olganım şu. Çıkıp yürüngçü men yok degende участкамды көрүp koymuştu dedim men. Yok bara albayt eken. Bara albayбыз dedi. Nege bara albayt? Barıp görüp koydu olat участканы. Men eteyim men yer berilетпе, berilbeyби. Emnege eje, apa men bildim аны. Эмнеге ошондой өтүгүн төргөлөйт? Эмнеге булар кыйын? Эмнеге булар эч кимди тоготпойт? Анын себеби бар экен апа. Себеби тетиги жерде отурган прокурор буларды эч бир көзөмөлдөбөйт экен. Буларга бир чара көрбөйт экен. Булардын функциясына салып сааттай тыкылдатып иштете турган ошол прокурор. Ошол прокурордун замы. Прокурорлор тиякта кабинетинен чыкпай отурганда алардын оозун майлайбы, алардын эмнесин кылат билбейбиз. Бул жерде биз Ташкөмүрдө эл бир тарап экен, прокурору баш болуп, мамлекеттик структурада иштеген кызматкерлер баары бир экен. Бир казандан, бир табактан аш жейт экен булар. Тура. Ошонун айынан сиз барсаңыз алар укпайт. Ооба. Бияка барсаңыз сиздер ошон үчүн түз президентке, түз Зулушевка, түз Ташиевке кайрылып, мындай бир темселеп өткөнсүздөр да. Ошондой кылыш керек. Ушундайга жеткирип коюптур. Чындыгында биз урматтуу көрөрмандар, эмне үчүн эме болуп атабыз? Биз аябай таң калып атабыз, аябай өкүнүп атабыз. Анткени биз Кыргызстанда көп эле жерлерге барып, акыбалды көрүп атабыз. Мына Өзгөнгө бардык, Өзгөндүн прокурору мына Азамат жигит экен. Арабанга бардык, Арабанын прокурору мына ротация менен келип тур, Азамат жигит экен. Каракулжага бардык, Каракулжанын прокурору Азамат экен. Оштун шаарынын маселелерин көрдүк, мыйзамсыз курулуштарды тарттык. Шаардын прокурору мыйзам чегинде катуу чараларды көрүп, штрафтарды салып, тартипке салып койду. Мэрияны кошуп, Азамат экен. Анан эле Ташкөмүргө келсең эле, мен башка мамлекетке келип калгандай, адамдар ыйлаганычалык бар экен. Урматтуу калайык калк, урматтуу Кыргызстан уккула. Ташкөмүрдүн прокуратурасы эч бир жарандарын коргоо үчүн кызыктар эмес экен. Кызыктар эмес. Мына мен ачык айтам. бүт ушундай акыбал, бүт ушундай апалар, бүт ушундай энелер папка кылып туруп, том кылып туруп, маселесин чече албай жүрөт. Мына анын бир мисалы келиңиз апа. Мына Азыр да алып бардым, сен алып бар деген алып барсам, алып бар сот аткарат, мен аткара албайм деп айтты. Чыгыш. азыркы прокурорго мен мына бир 15 мүнөт болду окшойт. Прокурорго барыңызчы, муну кагазды көргөзүңүз, сиздин укугуңуз тебеленип атыптыр, соттон утуптур, сот аныктап бериптир. 4 жылдан бери эми бул соттун чечимин мунун жанында сот аткаруучулар отурат. Бажасы деп атасыз ба анын чегини? Маңдайында прокурор отурат. Буягында мэрия отурат. Ал жерде Нурбек деген. Муну ошонуга делады түшкөн, вообще карабайт. Ана ал жерде турат. Мен азыр айттым, сен кылдың башында депчи. Ана турат. Мына азыр эле ошол прокурорго биз жолугуп чыктык эле. Ошуга канча арыз түштү, канчасын канааттандырды, канчасын текшерди деп бир көзөмөлдөй турган орган барбы? Ошол жерде прокурор, мурдакы прокурор жакшы өчү. Мына мисалы үчүн ушул участканы да ошол Бул ротация менен келген прокурор. Алмас деген бала бул ошол жерде жашаган эзи өлүп калганда аны кошуналары айтып атат. Нарбай деген бар эле. Алды рахмат өтүп кетти. Жүрүңүздөр, эми азыр прокурор улар обедте да? Жок, турат азыр турат. Кетелек. Жүрүңүздөр, анда чогуу эле баралычы. Сиз эмне боюнча апа? Жер боюнча. Эмне болду эле? Участка боюнча. Аты жөнүңүз кандай? Мен Асыранкова Гүлсүнай, өзү 73-жылдан бери ушул жерде турам. Мен
жашагандан бери бала чака чоңоюп өскөндөн кийин участка керек, квартира керек болот экен, бакпай калат экен. 2014-жылы чалыма да, өзүмө да, балама дагы участкага заявление жазганбыз. Анан кийин Мэрияга? Ушеке жазганбыз да, мэрияга. Анан кийин баланыкын сорго истетип таптык, калган документтер жок. 17-жылдары ушу Шамал Арызыңызда жок болуп кеткен. Чалымкы жок таппай атырк. Анан 17-жылы Шамал сайдан участка берилет дегенде майли каерден болсо да берилсе алабыз десек, адиле жок да, эми документ. Канча жыл болду? Участка да жок, 15-жылдан бери да. Канча жашыңызда жаздыңыз? Жашым билбейм, жашыраак убакта баягы балдар көбөйгөндөн кийин эми батпай калат экенсиң да. Батпай калгандан кийин анан жазганбыз, чалы көз же чыгарып. Азыр эми батышпай атыр. Балдар Кудайга шүгүр. Биз чал, мен да инвалид балдар менен квартирада турабыз, чыгып кеткенбиз. Анан ана өрөс, мына өрөс деп алга чейин деле жок ошол участка. Эми Шамал сай жактан берсе деле майла эле. Ушу биз муктажбыз да иши кылып, участка бир бала кылып берсе ушу мэриясы. Келсең тияка бар, бияка бар деп эле коет, болду ошо. Ошо жерге муктажбыз да, эми бир балекет кылып алып. Азыр күтүп туруңуздар. Түштөнүү бүтсө, кирип сүйлөшөбүз. Азыр прокурорго жүрүңүздөр. Апалар даттанып аткандыгы жөнүндө маалымат уктуңуздар. Анан прокурор мырза менен өзү чыкты. Дагы бир жол саматсызбы? Саматсыз. Не кыласыздар буну эми дагы? Жанагы сиз айттыңыз эле. Анан мен прокурорго жолугуңуз деп жиберсем кайрак калап жүрсүз. Бул жерде минтип айтты. Штраф. Бул жерде Мени эч ким уктурсаңыз, кубалаган жок. штраф салабыз деп айттыңыз. Мына штраф салынган штрафты өкмөткө төлөгөн жок. 44 миң. Мына эмнеден көрсөтөйүнбү? Мына 44 миң штраф салганыңарда төлөгөн жок. Мына эмнеде жүрөт? Дагы штраф болсоңор төлөбөйт. Бул кат Таш көмүр шаарынын сот аткаруучусу Шубаковго кайрылган кат. Бул кадастрдан жиберилген кат. Анан өткөндө да түшүндүрдүм эле. Сот аткаруучудан бизге кандайдыр бир документтер ушул экинчи кишиге карата, атуулга карата чара колдонуп бергиле деп прокуратурага же милиция органдарына кагат түшө элек азыр. Бул Шубаковтанчы. Бул өзүнүн мындай да, өзүнүн Алып келейин ошону. могу жерден өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарып туруп, анан тийиштүү материалдарды бизге бериш керек. Сиздики мыйзамдуу туура айтып атасыз. Мен туура эмес дебейм. Туура айтып атасыз байке. Бирок бул жаран бул бечара бир. Бул бечара 4 жылдан бери ошол сот аткаруучунун функциясын колдоно албай келатат. Сот чечип коюптур, бул эжеге утуп бериптир. Эми ошо чечимди сот аткаруучулар жасабай, ар иттин башын көрсөтүп, ар нерсе кылып сыздатып атты. Анан бул эми үмүтү үзүлүп, силерге кирип атат да байке, прокурордон бир жардам сурайын деп келип атат. Туура, сөзүңөр туура. Бул жерденчи мен сиздерге дайыр жолу түшүндүрөйүн. Бул Кушубаковдун өзүнүн мыйзамдары бар. Ошол мыйзам чегинде деген материалдарын көтөрүп алып туруп, соттун чечимин аткарбай атат, чара көргүлө. Мына мен өзүмдүн ыйгарым укуктарымы аткарып бүттүм деп. Ал жазбай койсо не болот байке? Жазбай 4 жыл өтүп Ал турду. келди азыр кагаздары сизге. Биринчи ошол кишиден билсеңиздер, азыр кайсы стадияда экен бул? Эмне үчүн Азыр келди аткарбай папканы көтөрүп атканын? алып келейби? Мына маңдайында отурат. Барып, ошол кишиге барып ошону такташ. такташсынчы. Жо байке, такташты 4 жыл өтүп кетиптир. Ал улам эле аны чоюп келатат экен. Не кылсын эми? Мына өкмөттүн штрафында төлөбөйт. Бери караңыздар. Экинчи тарап бар бул жердечи. Экинчи тарап бар. Анан ал экинчи тараптагы өзүнүн укуктарын бар деп алар дагы сотко кайрылып, ар бир процесс канчадан созулат билесиңер өзүңөр. Туурабы? Анан ошону менен созулуп келатат дейт. Эмне кылайын? Бул жарандык иш да. Анан өздөрү соттошуп атышат булар. Байке, мындай кылсынчы, мейли. Ал мейли өзү менен өлүп кетсин. Сизге прокурор катары келди бул. Жолдош прокурор, мен укугумду коргоп бер, мен укугум тепселип атат деп сизге арыз жазса, караганга милдеттүүсүзбү? Жок, карап беребиз. Мен айткам, карап беребиз. Болду, анда азыр Арызыбыз турат биздики карап бер деген. Жүрүңүз, кирип жазыңыз. Азыр сиз жазып туруңуз арызыңызды. Мону тиркеп коюңуз. Кайра копиясын алып Кетип чыгыңыз. кал, дегениз кетип Жок, кимге жок, жазам? Нурсултан турат, кире бериңиз. Кирип жазып чыгыңыз. Сиз апа. Ошо Нурсултаныңыз дагы жакшы эмес да. Мына биз кайрылганбыз. О жерде участканы. Бул барып туура деп коюп базы берип атат. Эжеке, эмне Туура эмес. Биздин илгерки 37 жеке мына мынакта. Участка бар мына. Көрсөтөйүн, мынактан көрсөтөйүнчү. Анан бул мен бир татардан сатып алгам, мен билбептирмин. Реклама боюнча барып сатып алып, өзүм дагы атын кылып атам азырчы.
Бирок эки алып келсем прокурор ошо замыңыз кошулуп барды комиссияга. Барып бир сөз айтпады го, бир сөз. Кайра наоборот учукпай, туура ушулардыкы деди. Ошону чечкени барып көрдүңүз сиз деле. Мына менин участкам мынакей ушул жерде. Мына жер жар мынаяка. Анан мына жерде мындай неме бар, мына ушул жерде неме бар. Анан эми ушунун жок дегенде мындай 1 метр, 1,5 метр калат ушул жердеги деп айтканга да жарабастан туура деп туруп базы берип атат. Мындай кылбайбы аке? Азыр апанын доосун көрдү. Кириңиз, жазыңыз сиз дагы. Мен дайырчыраак карап берейин. Мындай кылып карап бербейсизби? Негизи берилгенге мыйзам жол бере беле, бербейли? Ошону эле карап бериңиз. Карап берейин. Гос органдардын берилишин. Жазыңыз. Кирип Нур-Султанга, Нуристан эмес, Нур-Султанга кирип жазсаңыз. Жазып чыгыңыз, копиясын алып алыңыз кайра. Ошол жерди жарды бергенге мыйзам жол береби? Деп эле кыскача эле жазып коюңуз. Ошо эме жазып чыгыңыз. Келиңиз апа, эми сиз келиңиз. Жок, жалааттан да берилбесин деген кагаз бар эле мынууда карасаңар мен таппай атам. Эжеке, жазсаңыз. Жазып чыгыңыз да анан кийин жыйынтыгын көрөлү. Териштирели. Ошону берип кеткем да анан теришпей атайбы, теришпейли ушуну. Териштирип туруп жооп берип атыптыр, эми карап берели дайырчыра. Дайырчыра карап берели. Бул берки татардыкын эле карап коет атам, меники караган жокмун. Кой эже, минтик улуттук сөз сүйлөбөңүз. Жок, Келиңиз. мен Макул апа, Жок, жазып чыгыңыз. Ооба, жазып чыгыңыз эже. Күтүп турабыз биз. Ошо жер боюнча эле баягы жазган заявлением жоголду. Ана беребиз, мына беребиз деп бербейди. Ошо боюнча Ким берген жок? 3 жаран жазыптыр бул үй бүлөдөн, 3 баласына. Өчөстөн эмеге 2015-жылдары жазганбыз да. Каяка жаздыңыз? Ошо мэрияга жазганбыз да, участкага жазганбыз. Анан кийин келсең эле макул берилет деле дейт, берилет дейт. Ошо ал чейин ушул убакка чейин. Азыр үйдө балам, келиним эми 2 комнатада 4 баласы менен жашайт. А мен инвалид балам, дагы кызым өтүп кеткен, анын 4 баласы менен мен чалы экөөбүз квартирадабыз. Ошо баягы 17-жыл Эжеке, мэриядан башка жерге кайрылдыңыз беле? мэриядан каяка кайрылам? Башка жака Келсек эле берилет эже, чечиле элек деп коет, кайра кете беребиз. Биз законду билбесек, арызыңызды жазыңыз. Апа, мындай деп арыз жазасыз азыр. Мына прокурордун көзүнчө айтып атат. Сиз кезек эмне үчүн жетпей атат? 15 жылдан бери мен күтүп келатам. Там Паланчиев түкүнчө арыз жазганбыз мынчанчы жылы. Ошол арыздарымды алып, жана ошол эмнеге жетпей аткандыгын териштирип бергиле деп арыз жазып чыгыңыз. ошо бизге участкале берсе болду. Эжеке, жазыңыз, териштирип берейин. Ошол Бабатаевдин учурунда Бабатаев жерлерди ушундай каалагандай калчагандыктан кезек системасын бузгандыгы жөнүндө бир топ адам даттанып атат. Келиңиз апа. Биздин иш боюнча сурайын деген, бүгүн акыркы срок турбайбы? Мындайда бери караңыз. Биз тергөө жүрүп атат. Тергөөнүн мына бул киши да билет, купуя сыры бар да. Биз азыр алдын ала бир сөздөрдү айтып, эметип койсок, кичине туура эмес маалыматтар чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сиздерге мен тергөө жөнүндө маалымат бере албайм. Биз чечим алабыз, чечим кабыл алганда токтом менен чечим кабыл алабыз. Ошондо биз сизди чакырып туруп, ошо токтом менен тааныштырып, ошого биз кол койдуруп алабыз. Бүгүн акыркы күн экен да. Мыйзамда көрсөтүлгөн сиз Тергөөнүн айткан. мөөнөтү бүтүп келатат. Биз чечим кабыл алабыз. Башка дагы процессуалдык чечим кабыл алабыз. Ошо чечим кабыл алганда биз сизди чакырабыз. Эртең сот экен да. Эртең сот экен. Эми мен ал соттун ишине кийлигише албайм. Жок. Билесиз. Мындай да, соттон чыгарып таштамай эртең выселенияга буларга соту болот экен. Силердин прокуратуранын чечими чыксын, күтүп тургула деп сотту жылдырып кетет улам. Эми 2-3 жолу сотту жылдырды. Эми бул жагдайда силердин ошол бүгүн мыйзамда көрсөтүлгөн убактыңар бүтүп атыптыр. Бүгүн берсеңер, эртең булар сотко алып барып, мына тергөө жүрүп атат, мондай чечим чыкты прокуратурадан. Ошон үчүн дагы жылдырып тургула деп Биз чечимибизди чыгарабыз, чакырабыз. Ошо менен чечим менен кол койдуруп тааныштырып беребиз. Бүгүн эртең чыгарып таштаса не кыласыз анда? Эртең сот чыгарып таштаса не кыласыздар булар? Эми кое турлачы, тергөөнүн сырын мен сиздерге айта албайм. Макулбу? Жок, эртең не кылат булар? Эми мен граждандык иш менен мен эмем кийлигише албайм ага, мен укугум жок. Мен сиздерге тиги кол койдуруп эметип берем. Бүгүн күтөлүк, Мен сиздерге айтам да. Айтабыз. 14 күн болуптур. Айтабыз. Жок, 14 күн болуптур да. Эмнени айтасыздар? Эмнени айтат 14 күн? Рабочий 14 күн өтүптүр арыз жазгандан бери. Мен жообун жибергем бул кишиге. Бүгүн чыгыш керек деп атпайбы? келген жок. Келген жок. Аласыз. Ал тиги жана арыз боюнча айтып атасыз сиз азыр баягы Бабатаев. Анда эме, мен кылмыш боюнча чечим кабыл алганда мен айтып атпайм сизге. Туруп туруңуз.
күтүп туруңуз, биз чакырабыз сизди. Ошого кол койдуруп тааныштырабыз сизди. Макулбу? Жок, булар даттанып арыз берген экен. Жок, ал арыз жөнүндө сөз болгон жок. Азыр башка иш кылмыш боюнча. Неге жетпейт? Сиз качан жибердиңиз? Мен сизди айтам азыр. Жок, тиги арызды. Копиясын ала албайбы? Аласыз. Азыр алып алсын да. Азыр аламбы? Аласыз. Жанакы кылмыш боюнча да чечим кабыл алып, ошондо чогуу аласыз. Макул болуп. Мына урматтуу көрөрмандар, биз өзүңүздөр көргөндөй Ташкөмүр шаарынын прокуратурасына келдик эле. Мэрия ушундай укук бузуп атат, мэрия ушинтип функциясынан сырткары иштеп атат. Не кыласыңар, жүргүлө бизге барып ошол жерден бир инспекторду кошкула, акт түзөлүү жеринен мыйзамда көрсөтүлгөн нормадан чыгып атат деп келсек, арыз жазгыла деп чыгарды. Мына биз арыз аны деле кылдык, мейли дедик, жазып алды монтип. Анан арыз да жаз деди, арыз да жаздык. Эми кандай жыйынтык чыгарасыңар десек 14 күн күткүлө дейт. Аны деле күтөлү. Анан сиздерге кандай иш кылгандыгын дагы бир жолу булардын жыйынтыгын көрсөтүп беребиз.